Өткөн жылы дал ушул 21 октябрда Ош шаарынын калкына жылуулук берилген. Бирок быйыл аба ырайы салыштырмалуу жылуу болгондуктан элге жылуулук качан берилери белгисиз. Бүгүндөн тарта карыялар жана төрөт үйүнө гана жылуулук берүүгө даярдыктар башталды. Ош шаарынын бир бөлүгүн тейлеген жылуулук камсыздоо ишканасында жалпысынан 88 откана бар. Мекеме жетекчиси быйыл оңдоп түзөө иштери толук бүтүп, жылуулук берүүгө даяр экендиктерин билдирди. Өткөн жылы кыш шилдеде жылуулук берүү эрте менен жана кечиндеси үзгүлтүккө учурап, элдин нааразычылыгын жараткан. Бекмырза Эргешев андай көйгөй быйыл болбойт деп ишендирүүдө. Ремонттоо иштери болуп жүрүп баары бүттү. Кудай буйрса биздин отказандар даяр. Анан көмүрдөр да келип өзүнүн баягы этабы менен келип аткан көмүрлөр келип түштү. Кудай буйрса мына жергиликтүү бийликтен же болбосо мэриядан буйрук чыкса эле биз бергенге даярбыз. Бүгүн айтса бүгүн бергенге даярбыз. Бир төрөткана менен карыялар үйүнөн кат келип түштү. Кудай буйрса эртеңден баштап аларга жылуулук беребиз. Калаанын экинчи бөлүгүнө жылуулук электр борбору ишканасы жылуулук берет. Аталган мекемеде отканалардын оңдоп түзөө иштерин дээрлик бүтүп калганын билдирди. Абанын температурасы 8 градустан төмөн түшүп, мындай аба ырайы катары менен 3 күн сакталса, жылуулук бере баштайбыз дешет. Ишкананын башкы инженери Абдуашим Туркменов 6584 тонна мазуттун запасы бардыгын айтты. Бизде азыр энергетический жабдуулардагы ремонттордун бардыгы аткарылган. Магистралдык кварталдык сеттерде гидравликалык сыноолор өткөрүлгөн. 3 октябрдан баштап 10 октябрга чейин гидравликалык сыноо өткөргөнбүз. Эгерде жылуулук сезонун башташ боюнча мэриянын распоряжение чыга турган болуп калса, жылуулук башталганга жылуулук бергенге биз даярбыз. Көп кабаттуу үйлөргө бардыгына жылуулук жеткиликтүү берилет. Эми андан бизден тышкары көп кабаттуу үйдө жашоочулар дагы өзүнүн баягы отопительный системаларын, элеваторларды жасап ремонттош керек да. Жылуулук борборлорунда электр энергиясы менен иштеген отказандар дагы бар. Мындан улам электр энергиясы үзгүлтүксүз болуп турушу зарыл. Өткөн жылы электр энергиясынын тартыштыгы Кыргызстанда эле эмес, Орто Азия өлкөлөрүндө да байкалган. Анда массалык түрдө жылытуучу мештерди колдонууга тыюу салынып, чоң шаарларда жарыктандыруулар өчүрүлүп турган. Былтыркы жылга салыштырмалуу Токтогул ГЭСинде бул жылы суунун көлөмү 1 миллиард метр кубка көп. Деген менен бүгүнкү күндө өлкө Өзбекстан, Казакстан жана Түркменистандан электр энергиясын импорттоого муктаж. Ош электр тармактар ишканасы кышка толук даярбыз деген менен жашоочуларды электр энергиясын жарыктандыруу үчүн гана колдонууга чакырат. Ош электр тармактары ишканасы кышка даярдык боюнча Кудай буйрса 100%ге даярбыз. 1 ноябрга. Быйылкы жылы эч кандай веерный отключениялар болбойт. Бирок бүгүнкү күндө биз ошо кардарларды чакырып кетет элек. Электр энергияны баягы өзүнүн назначениясы менен колдонууга да. То есть бул эмнени түшүндүрөт? Баягы жылуулукка. Биздикилер көбүнчө жылуулукка да пайдаланып атышпайбы? Ошону баягы кыштын камын жазда көр дегендей баягы элдерди чакырып кетет элем, ушу көмүрдү көбүрөөк алып, баягы альтернативный источник да өтсө жакшы болот эле да. Ош шаарында 641 көп кабаттуу үй, 120дан ашуун социалдык объект бар. Жылуулук менен тейлеген мекемелер даярбыз деген менен ар жылы жылуулук толук жетпей, ага нааразы болгондор чыгат. Жоопкерчиликти алган мекемелер бул жылы кандай сапатта иш алып барат, аны убакыт көрсөтөт. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.